Кыргызстандагы Интерньюз уюму менен Кыргыз улуттук манас театры USAID-тин колдоосу менен билим айтыш долбоорунун алкагында жыл сайын өткөрүлүүчү төкмө акындардын айтышын өткөрүштү. Ошто өткөн иш-чара кадимки акындардын айтышынан өзгөчөлөнүп, кыргыз маданиятын өнүктүрүүгө арналып, тил, маданият, мурас темасы башкы орунда болду. Мен ойлойм, бул биз үчүн дагы, жалпы кыргыз эли үчүн дагы абдан маанилүү. Анткени биз билгендей, буга чейин мындай институционалдык колдоону акындар жана манасчыларга эч бир эл аралык уюмдардан көрсөтүлгөн эмес болчу. Билим айтыштын өзгөчөлүгү тандалып чыккан мыкты жаш акындар улуттук маданият менен каада салтты мыкты билген таанымал инсандардан таалим тарбия алышат. Кийин баралына келгенде эл дөөлөтүн барктап, даңктап жүрө турган мыкты өнөр адамдарынан болот деген ишеним бар. Биз Интерньюзда Кыргызстандын бүт коомчулугу чоң рахмат айтышыбыз керек. Себеби бул өнөрдү мындай деңгээлде эч ким колдой элек болчу. Улутуңдун маданиятын колдоп атса, эң башкысы руханий дүйнөбүздү байытып атат да. Эң башкысы ошол. Мына акындык өнөрдү өйдө көтөрүп аткандын өзү чоң нерсе. А бизде башка жерде мындай өнөр жок да. Төкмө акындар азыр улуттук нарк дөөлөттөрдү казып окуп, программанын алкагында атайын окуудан өтүп, эксперттик, техникалык колдоо көрсөтүлүүдө. Коомдогу олуттуу темаларды байма-бай көтөрүшөт. Кезинде Интерньюзду дагы, USAID-ды дагы манасчылыкты, айтыш өнөрүн акындарды колдошу мүмкүнбү деген суроо келгенде эмес керек болсо, колдойт деген эч кимдин оюнда жок болчу да. Бул жерде президентибиз жарлык чыгарып, улуттук саясатты колго алып, идеологияга өзгөчө камкордук кылып аткан жагдайда эл аралык уюмдарга туура түшүндүрүү менен, туура жеткирүү менен, маалымат берүү менен кызматташып, күнгөй тескейин ачык талкуулашканда, алар дагы ушул баалуулукту биз дагы ошол өлкө башчысынын жүргүзгөн саясатына кубат болуп, өнөктөш болуп, чогуу бир аз да болсо салымыбызды кошсок деген жакшы тилеген айтып. Мунун баардыгы ошол кыргыздын баалуулугуна колдоосу кайтарымсыз белеги деп билебиз. Эксперттердин баамында USAID уюму колдогон бул долбоор кыргыздын салттуу маданий адеп ахлак, нарк баалуулуктарын коомго кеңири жайылтып, көркөм өнөрдүн өнүгүшүнө чоң салымын кошууда. Нургүл Жумабекова, Тариел Чуңгулов, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.